тагынып турган колумда алтын саатты сага подарок этем. Турганбаев эмес, Тургунбаев. Тургунбаев. Чыр алдың. Кеттик ойлонгондо ойлоно беребиз да. Эржан азыр көпчүлүккө кызык болуп атат да. Сары Өзөн команда чыгабы? Сары Өзөн команда. Салоникага отурганда общение болот да. Ким калып калды? Ё-моё, кимисин кошот эле. Ошондо 9 майга чейин чыкпай коеюн деген ой барбы? Чыкпай койсо чыкпайт эле го моунда. Ассалому алейкум, Эржан. Алейкум ассалам. Эржан Тургунбаев кай жактын уулу? Эржан Тургунбаев деген өзү ким? Биздин көрөрмандар бар да, айрым көрөрмандар тааныбагандар. Эржан Тургунбаев Жанболотович. Өзүм Панфилов районунун Кумарык айылында төрөлүп өскөм. Ошол жакта эле балалык өткөн, Анан баягы силердин урукта барбы баягы көк бөрүгө кызыккан? Көк бөрүгө чоң атам кызыкчу. Чоң атамдын колунда өстүм мен негизи, чал кемпирдин. Мен как раз 2005 окууну бүтүп атканда чоң атам каза болуп калды. Бирок кичине кезинде эле школдо окуп жүргөн кезде эле улакка кызыгып, чоң атама келип эле мактана беришим. Мени көрөсүң, Кудай буйрса телевизордон көрөсүң депчи. Бирок чоң атаңар көрбөй кетти, Чоң атам көрбөй кетти да. Бирок азыр 97-де чоң апам бар. Ал көрүп атат, Кудайым буйрса. Жакшы экен. Баягы өзүңөрдүн ата энеңер менен чогуу чоңойгон жоксуңарбы? Жок, биринчи мисалы эмчектен чыккандан кийин эле мен ошо чоң атам менен чоң апамдын колунда чоңойдум да. Анан школго барганда Улуу баласыбы? жок, менден улуу эжекем бар. Эмне үчүн силерди чоң атаңар алып алган? Чоң атама жакын болгон экен да. Силердин койнуңарга жатам деп эле койдумда жатып алгам да чоң атам менен чоң апам. Баягы өзүңөр канча бир туугансыңар? 3 бир тууган. 3 бир тууган, Эжекем, мен, анан карындашым бар. Жалгыз баласыңарбы? Азыр ата энеңер менен анан бөлөгөсүп калып мындай мамилеңер кандай? Жок, азыр ата энем менен чогуу эле турам. Чогуу эле? Мамилеңер Школ, жакшы, школдо окуп баштагандан бери чогуу турам да ата энем менен. Чоң энеңерчи? Чоң энем менен биз чогуу турабыз. Чогуу турасыңар, жакшы экен. Анан Эржан, эң алгачкы көк бөрү ойногонуңду айтып бересиңби? Командага киргениң? Эң алгачкы биз 2009 Кара Болотто болуп келдик. Алмаз деген байке бар Кара Болотто. Алмаз десең көбү тааныбай калат. Акула деп коюшат. Ошол Алмаз байке чакырып, Кара Болотто Уланчык деген брат бар. Команда түзүп, барып келели. Кара Болоттонун атынан деп 2009-жылы келгенбиз. Анан ийгиликке жетип кеттиңер беле ал жылы ошо келгениңерде? Ошол келгенди точно ошол эсте жок да, канчанчы месте алдык, кандай болдук, ушуну унутуп калдым да. Эң биринчи жолу ошондо Акулат майданында ойнодуңар да? Акулат майданында. Мындай биринчи чыгып ойногондо кандай ичинде сезимдер болду эле? Толкундуу болду беле? Негизи могу шаардагы Акулат майдан ипподрому өзүнүн сүрү бар болчу да. Сүрдөнөсүң, көк бөрү ким болгондо сүрдөп, жүрөк бүкүлдөп, улакты кармаганча ушундай болчу да. Ошо эң биринчи келгениңде улак салдың беле? Ошону жок, салган эмесмин го дейм, таамай. Андан кийин кайсы командаларда ойноп жүрдүңөр? Кара Болоттодон кийин биз Панфиловка болуп чыктык. Панфиловка Бүркүт деп айылда бир байкелерибиз бар болчу. Ошо байкелерибиз колдоп Панфиловка болуп чыкканбыз. Районубузда байкелер жардам берген. Жардам берип Панфиловка болуп чыгып, Марат байке Сосновкалык Кабыландын сарайы бар болчу. Ошол Кабылан көлгө сборго кеткенде биз биякта сбор болчубуз. Мына келип 5-чи месте алганбыз. Андан кийин? Андан кийин жок, ийгиликке жеткен жокпуз. Андан кийин келип эле группабыздан чыга албай эле утулуп кетчүбүз. Кийин кайсы командага кирдиңер? Кийин анан досторум чакырып ГУДга келдим. Силерди көбүнчө ошо ГУДдан тааныйт, көпчүлүк. ГУДга келдим. ГУДда 3 жыл тарттымбы, по-моему, же 4 жыл тарттым, ушундай тарттым да. Андан кийин МВД болдук.
Анан Султанчик менен Беканы чакырып ГУДга коштук. Андан кийин тиги Сыргак браттарды келди. Айбек келди. Жакшы эле болду ГУДда деле. Жакшы ойнодук. Андан кийин Сары Өзөнгө кирдиңер. Жок, андан кийин биз Сокулук болуп жүрдүк. Бир жыл Сокулук болдук. Сокулук болгондон кийин Биримдик ай болдук. Биримдик айы. Биримдик ай болуп 2 жыл тарттык. Ошондо Байтур, Камбат, Туман, Телтору деген аттарды ошо Сары Өзөң чачырып атат дегенде ошол аттарды Сокулукта Улан деген байкебиз бар. Ошол байкебиз алып команданы түздү. Ошол жакшы ийгиликтерге эле жеттик. Ошондон финалга чыгабыз же 3-үчү месте алып калабыз, ушундай болуп атты да. Анан Сары Өзөнгө кайсы жылдары ойноп калдыңар ошондо? Сары Өзөнгө Чыңгыз байке түшкөндө ойнодум мен. 2022-жыл болуп калабы? 2022 жылы. Негизи өзүңдүн баягы канча бир командада ойнопсуң, кайсы командада ойноп жүргөнүңдөгү өзүңдүн оюндарың жагат? Эми тиги командада ойноп жүргөн, бул командада ойноп жүргөн оюн жагат деп айтыш кыйын эми. Бүт эле командада Бирок ойногондо кайсы командада ойноп жүргөндө эл тааныды? эл мени көбүнчө Ат башта ойноп жүргөндө тааныды го дейм. Нарынга да ойноп калдың эле? Нарынга Сашка деген бир байкебиз бар. Анан 2 Сашка бар да жакта. Анан бала Сашка деп коет, старший Сашка деп коет. Анан алар чакырып бизге ойноп бербейсиңби деп. Ошо жака барып ойноп бердим. 3 жыл. 3 жыл ойноп бердим. Жакшы болду, жакшы ийгиликтерге жеттик. Анан ошол жактан Байтурду сатып алдык. Байтур Нарындан келдиби ошондо? Жок, Байтурду Сары Өзөндөн сатып алдык. Нурлан байке, Казгалиев Нурлан байке. Байке ушундай ат сатылып атат, ушул атты алып бербейсизби тиги бу деп. Анан хорошо алып берейин деп. Анан жээним бар болчу, ал да кичине акчасын кошуп анан Сары Өзөндөн сатып алганбыз. Азыр ошондон бери менин колумда. Канча жылдан бери? 6 жыл, 7 жыл болуп кетти го дейм, 6-7 жылдан бери. 6-7 жыл болуп калды. Баягы Көкбөргө кирген эле позиция жекеме-жекеби? Жок, мен нападениеде болчумун негизи. Нападениеде ойноп жүрчүмүн, анан кийин эмне болуп жекеме-жекеге өзүм отуруп калгандым деле түшүнбөй калдым. Мен бирок Эржан силерди тааныганы жекеме-жекеден тааныйм да. Мен негизи 2012, по-моему 2012 болуш керек. Сейитбек 2012 бардыбы? Эмнемеге ынтымакка? Ынтымак эмес болчу, анда Талас эмес беле? Ошол жылы негизи Таластык Мунарбек деген байке бар. Талас байке менен Калык байке чакырып атат, Эржан Талас командасына келбейсиңби деген. Анан командага айттым, анда биз МВД болчубуз. Анан достор көбүрөөк болчу да жактачы. Досторубуз көп болуп, анан достордон сурадым, мен ушундай болуп атат, сунуш түшүп атат, чакырып атат мени Талас командасы. Анан эми досторду кыйып кете алган жокмун действительно эле. Эгерде кеткениңде ынтымак командасында ойноп калмак экенсиңер да? Анда ынтымак боло элек болчу, Талас болчу керек, по-моему. болчу. Мен как раз Талас байке, Калык байкелер жаңы ошондо 2012, по-моему, келди болуш керек. Федерацияга келип. Федерацияга келип, ошо Талас командасын эметип аткан да. Сейитбек ошол жылдары барган, По-моему, Сейитбек 12-нин аягы келдиби же 12-нин башы келди, точносын билбейм. Ошондой сунуштар болгон да. Дамо байке. Кийин барбай калганыңа өкүндүңбү? Эми жашоодо ар кандай болот да, өткөн нерсеге өкүнбө дейт го. Өкүнгөн деле жокмун мен. Кудайдын буйруганы кандай нерсе болсо ошондой болду да. Жазылган нерсеге эчтеке кыла албайт экенбиз да. Эржан баягы көкбөрчүлөрдүн арасынан саат тагынгандар аз да. Колуңан саатты көрүп калдым, өзгөчө саат экен. Саатың боюнча да айтсаң. Эми биз өткөндө жанагы поколение улак болбодубу? Чүй боюнчачы. Ооба. Чүй боюнча поколение болуп айылдан 1-чи месте алдык. Андан кийин 2 күн эле биздин өзүбүздүн айылда, Кумарка айылында, Панфилов районунда
поколение улак болгон. Болот бизде негизи 5 жылдан бери, биз 87-лер баштап бергенбиз. Анан Мика деген дос болот, нарындык. Досум машакты уутсаң, Кудайым буйруса, могу тагын турган колумда алтын саатты сага подарок этем деп атпайбы. Бул алтын саатпы? Чечип бербейсизби көрөлү? Анан кийин берге ошол чүйдүн поколениясына дайынданып, Манастыкына келипчи. Дайынданып, ошол жерде тренировка кылып атсак, биз эң жаңы чогулгандан кийин анан айтып атпайбы. Атайын келдим эле, ошо досума абишет этим эле, машина утсаңар деп. Анан биз машинени эгистен 2 жолу төрөгөн аяшкабыз бар, классташым бар. Жети баланын атасы. Анан ошол жерден элдин көзүнчө машинени подарок эттик. Эгистен 2 жолу депчи. Машинени ошол жерден элдин көзүнчө 87-лер. Ошол жерден элдин көзүнчө подарок этип салдык машиненичи. Анан кийин досум келип, ошол чүйдүн муунун арасында сөзсүз чемпион болосуңар деп батасын берип, саатын ала келип, анан артына Эржан анан көк бөрү деп жаздырып кетти. Именной саат болуп калды да. Мика досума да Алла ыраазы болсун. Ишине ийгилик. Эржан көк бөрү дейт бул арт экен, Саат алтын экен да. Саатың кут болсун, Эржан. Рахмат. Колуңан уже өзгөчө болуп, моундай жалтырап көрүнүп атты да. Мен өзү саатка көбүрөөк көңүл бөлөм да. Бир убакта саат менен ооручумун, анан колуңда саатың сразу эле көрүндү да мага. Батарейкам эмес экен. Кечинде заряд берип турам. Механический деп коебу ошондой. Жакшы, кут болсун. Досума да Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болсун.